Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Достор, кыргыз кыргыз элим. Кыргыз элим десем туура эмес болуп калат. Себеби менин өзбек досторум да өтө жакшы досторум бар. Кыргызстандыктар, мен силерге кайрылайм. Баткенде өтө кыйынчылык болду. 613 үй өрттөндү. Сарайларды айтпай эле, машинелерди айтпай эле, барды эми өзүңөр элестетип көргүлө. Чөнтөгүңөн 1000 сом пул жоготуп алсаң, канча кыжылат болосуңар? А булар бир полный нерсесин жок кылып жүрүшкөн. Ошон үчүн алар эми барбайбы Кудай билет. Эми эгер биз подземный жанагындай ходду кылсак, алар барат Кудай кааласачы. Себеби өзлөрүн коргой турганына көзү жетишет. Подземный десе, о 5-6 адам бата турган эмес. Үстү 1,5 метр, капталы 1,5 метр болсо болот ошол үчүн. Себеби сразу ар бир үйдөн, мисалы бир үйгө киресиң, бир үйдүн ичинде бир дивандын түгүнө мындай секретный кылып коюп, казып ошол жерден эшик ача турган кылып койсо ичинен. Ошол жерден кирип кете турган кылып койсо, сразу диван сүрүп туруп, анан түшүп, андан кийин экинчи үйгө ошонтип бири-бирине туташ кылып койсо, подземный ходду. Ошо менен элдерди алып чыгып калганга да удобный болот дагы. Кийин ошол жерде калган эркектер элечи, ошол басып келген адамдарды өзүлөрү эле кырып коет, ар жерден чыгып атып отуруп. Ошону азыр момент, достор, мен айрыкча досторго, кыргызмын деп күйгөндөргө айтып атамынчы. Айрыкча мына даватчылар барайлы, ошакта даватты кылайлы, дуа кылайлы, зикир кылайлы, гам кылайлы, гаш кылайлы, бисмилла деп алсак, Кудай кааласа ошол жерде барака болот. Кийин да Кудай мен толук ишенем. Ошол жерде кийин уруш болбойт Кудай кааласа. Алар да билет, бул жерде подземный ходу бар, биз билбеген. Бачагыбыз чыгарып берет деп коркушат. Ошон үчүн азыртан ойлонойлу. Азыр жеңил. Себеби азыр эми курулуш жүрүп атат. Трактор менен казып туруп, үстүн көмүп туруп, цемент менен, эки жагын цементтеп эле, түгүн цементтебей деле койсо болот. Үстүн эки каптагын цементтеп туруп эле жаап койсо, где-то бир 60-70 сантиметр ылдыйда. Ошол нерсе жакшы болмок да. Эми бийлик дейбиз, эми бийлик деле бир нерсенин көзү жетип аткан үчүн кылып аткандыр, эми билбейбиз да. Балким биз алсыздырбыз. Канча аружасы бар экенин ким билет? А бизде канча бар? Ошон үчүн булар деле өзүбүз күчтөнүш үчүн эттеп, мына урушту токтотуп кармап турайлы, кийин акча чогултайлы, күчтөнөйлү деп атса керек да. Ошон үчүн давай колдоп койгула, жеткизейли. Ошол нерсени кылайлы. Бир үйдөн экинчи үйгө, экинчиден үчүнчү үйгө өтүп кете турган ошентип, Адырданбы же башка жактанбы бир 2 километр жактан чыгып кете турган кылса, адамдар коопсуз болот дагы, душман атака кылганга дагы өтө удобный болмок да. Ким мен чынында патриотмун десе, таркатып ошол керектүү жерлерге жеткизейли. Мен өзүм үйүмө, огородума же болбосо подземный кургула деп чакырып аткан жерим жок. Мен ошол Баткенге кылайлы атабыз. 5-6 адам бирсе бардыңар Баткенди сүйлөйсүңөр. А чынында давай мындай кылайлы, андай кылайлы деген идеяны айтпайсыңарбы? Ойлоп көргүлө, ал жерде адамдарчы целый бардык нерсесин жоготуп отурушат. Ушуну таркатайлы балдар. Жеткизейли жете турган жерине. Ошол нерсени куруп кетейли. Азыр моментте курулуш жүрүп атат.